Ovada London BBC саламатсыздарбы. Елер алқшыны спорт жаңылықтар менен таныштырып Гүлнара Қасманбетова. Судандың қауіпсіздік күштері наразылыққа шыққан адамдарға қол салып 100 киши наут болды. Елералық қоғамшылық океаны сындап шықты. British Petroleum компаниясы Сенегалда мұнай жана газ өндіру бойынша шектүү келишинде түзүүгө аралашкан бизнесменге 10 миллиардка жакын доллар төлөп берүүгө макул болгону BBC-нин иликтөөсүндө аныкталды. Африкада эркектер арасында футбол матчына калыстык кылган биринчи аял. Bir gün murun сүйлөшүү болбойт деп билдирген Судандын аскердик кеңеши бүгүн оппозиция менен эч кандай шарт койбостон сүйлөшүүгө даяр экенин билдирди. Бирок оппозиция эл аралык ортомчу болмоюн сүйлөшүүдөн баш тартууда. Ал арада Судан докторлорунун комитети коопсуздук күчтөрүнүн Хартумдагы нааразылык акция лагерине болгон рейдинен кийин наут болгондордун саны 100гө жеткенин маалымдады. Судандын коопсуздук күчтөрү бийликтен кетсин деген демонстранттардын артынан түшүп, аларга каршы иштей баштады. Оппозиция менен сүйлөшүүлөр үзгүлтүккө учурагандан кийин куралчан адамдар окуяга ким жоопту экенин көрсөтүшүүдө. Бул операциялардын көбүн жүрөктөрү түшкөн күбөлөр жашыруун видеого тартып алышкан. Айт намаздан кийин кече күнү айрым тургундар нааразылык акциясын улантты. Бирок тургундардын көбү үйдө калууну туура көргөн. Мындан 2 ай мурун Судандын армиясы бийликти тартып алганында алар эл менен болобуз деп убада беришкен. Бирок 100дөн ашуун демонстранттын өмүрүн алган коопсуздук күчтөрүнүн операциясынан кийин дүйшөмбү күнү алар оппозиция менен сүйлөшүүнү токтотуп коюшту. Андан кийин өткөн түнү АКШ сыяктуу өлкөлөрдөн эл аралык сын пикирлер айтылгандан кийин Судан армиясы пикирин өзгөрттү. Билдирүүдө каза болгондорго терең кайгыруусун айтып, кайра сүйлөшүүгө чакырган. Бирок протесттен жарадар болгондор бейтапканаларда жатышат. Элдин ишеними жоголду. Маселенин чечүү жолу азыр Судан элинин колунда турат. Тургундар тосмолорду тургузуп жатышат. Алардын нааразылык акциясы ийгиликке жетчүдөй. Баары бир режим ураганы калды. Пикетчилер шаардын борборундагы аймактарга чогулуп жатат. Алар дагы кагылышууларга камданып жатат. British Petroleum компаниясы газ өндүрүү боюнча шектүү келишинде түзүүгө аралашкан ишкерге 10 миллиардка жакын доллар төлөп берүүгө макул болгону ачыкталды. Энергия дөшасы Франк Тимис деген кишинин Сенегалдын жээгиндеги газ кенин 17-жылы 250 миллион долларга сатып алган. Бирок BBC-нин колуна тиген документтерге ылайык British Petroleum ошондой эле Тимистин компаниясына дагы түшкөн кирешеден 9-12 миллиард доллар төлөп берет экен. British Petroleum да Франк Тимис да залым болгон жок дешиди. Фрэнк Тимис румыниялык ишкер. 2012-жылы анын компаниясы тармакта тажрыйбасы жок болсо да Сенегалдын жээгиндеги 2 мунай жана газ кенин изилдөөгө укук алган. Соңку уруксатты Сенегалдын президенти Маки Салл берген. Келишим күмөндүү түзүлгөндөй сезилет. Анткени Фрэнк Тимис компаниянын жогорку кызматына президенттин агасы Алио Саллды дайындаган. Фрэнк Тимис эмне үчүн Алио Саллды жумушка алгысы келген деп ойлойсуз? Өтө жөнөкөй. Себеби ал президент Маки Саллдын агасы. Бул өтө олуттуу. Анткени ал жерде ачык эле кызыкчылыктардын карама каршылыгы болууда. Биз Алио Саллдын келишимин колубузга алдык. Анда ага 5 жыл бою айына 25 000 доллардан төлөнгөнү көрсөтүлгөн. Бул 1,5 миллион доллар. Мындан сырткары президенттин агасына 3 миллион доллардык акцияларды убада кылышкан. Бирок контрактта бир шарт көрсөтүлгөн. Ага ылайык президент Фрэнк Тимис анын бир тууганы Алио Саллды кызматка алган күнү гана баалуу кендерди иштетүүгө уруксат берери айтылган. 2016-жылы аймакта газ бар экени анык болгон. BP компаниясы президенттин агасына берилген күмөндүү төлөм тууралуу билсе дагы кенди Фрэнк Тимистен сатып алууга макул болгон. Биз лицензия берүү келишиминин көчүрмөсүн алдык. Ал тармактагы эң бир берешен келишим болгонун сыпаттайт. Алдыдагы 40 жылда BP Тимис корпорациясына 9-дан 12 миллиард долларга чейин төлөп берет. Бул сандар мурда эч качан жарыяланган эмес.
There is no reason that 9 миллион доллар. Чын элеби? Анча акчаны Фрэнк Тимиске берүүгө эч кандай себеп жок. Андай болушу мүмкүн эмес. Такыр мүмкүн эмес. BP компаниясы тиешелүү түрдө юридикалык текшерүү жүргүзүп, күмөн жараткан мыйзамсыз иштерди таппаганын айтат. Бирок аткаруучу директор Боб Дадли суроолорубузга жооп берүүдөн баш тартты. Mr. Dudley, I work for BBC Panorama. Дадли мырза, мен BBC Panorama'дан болом. Эмне үчүн BP компаниясы Фрэнк Тимиске 10 миллиард доллар төлөп жатат? Ал акчаны Сенегалдын президентинин агасына төлөп жатканын билип, эмнеге келишим түздүңүз? Эмне үчүн суроолорго жооп бербей жатасыз? Фрэнк Тимис жана Алиус Сал коррупциялык иштер болгонун кескин четке кагууда. Алардын юристтери Сал мырзага төлөнгөн акча башка жумуштарда эле төлөнөрүн жана ал акцияларды эч качан албаганын айтат. Бул киши Сенегал президентинин агасы катары эмес, эксперт катары ишке алынган дейт алар. Сиз көрүп жаткан BBC күндүн башка кабарларынын тисмеги. Австралиянын улуттук телерадио корпорациясы полиция тарабынан тинтүүгө алынды. Буга Австралиянын куралдуу күчтөрүнүн Афганстандагы шектүү жүрүм-туруму жөнүндө жасалган бир катар берүүлөр себеп болгон. Полиция корпорация жашыруун маалыматты ачыктап жибергени тууралуу имишти иликтөөгө алганын билдирди. Бирок корпорация сөз эркиндиги маселесин көтөрүүдө. Премьер-министр Имран Хан финансы кризиси деп сыпаттаган абалды жеңилдетүү үчүн Пакистан армиясы абдан сейрек кадамга барып, 1 жылдык бюджеттин кыскартууга макул болду. Эл аралык валюта кору өкмөттүн жарылганы турган каражат таңсыктыгын кыскартуу шарты менен Пакистанга 6 миллиард доллар кредит берүүгө макулдугун берген. Кытай президенти Си Цзиньпин Кытай менен Россиянын дипломатиялык мамилесинин 70 жылдыгына карата 3 күндүк мамлекеттик иш сапары менен Россияга келди. Ал Санкт-Петербургда өтчү экономика форумуна катышат. Си Цзиньпин ошондой эле орус президенти Владимир Путин менен бирге Большой театрында атайын даярдалган концертке барат. Экинчи дүйнөлүк согушта экинчи фронттун 75 жылдыгын эскерүүгө дүйнө жүзүнүн мамлекет башчылары Англиянын Портсмаут шаарына чогулду. Алардын катарында Улуу Британияга 3 күндүк мамлекеттик иш сапары менен келген президент Трамп дагы бар. Королева, премьер-министр Тереза Мэй баш болгон салтанатка ар бир мамлекеттин улуу муундагы өкүлдөрү жана 4000ден ашын аскер кызматкери катышууда. Экинчи дүйнөлүк согушта батыш мамлекеттери экинчи фронтту баштаган күндү бул жерде D-Day деп аташат. Бул күнү Германия басып алган Францияда Overlord операциясы башталган. Ал бир нече ай бою дыккат пландалган эле. Ага ылайык Нормандиянын жээгиндеги 5 жерге бир учурда чабуул коюлган. Чабуулду качан башташ керек деген чечим Германиянын коргонусу тууралуу так чалгындоо маалыматы, деңиздин тартылышы жана толушу жана эң негизгиси аба ырайына байланыштуу болгон. 1944 жылы Нормандиянын деңиз жээгинде тарыхтагы эң ири аскердик операциясы орун алган. Портсмуттун сыртындагы дөңсөөлөрдүн далдаасында жайгашкан Саутвик үйүндө союздаш күчтөрдүн жетекчилери акыркы планды бекитишкен. Бирикменин башкы кеңсесинен 100 чакырым алыстыкта Блэчли парктын код жандыруучулары 1 жылдан бери Германиянын даярдыгын аныктап келишти. Талдоочулар душмандын радио кабарларын тыкыр көзөмөлдөгөн. Маалыматтар Франциядагы агенттердин айткандары жана абадан тартылган сүрөттөр менен салыштырышкан. Деңиз жээгиндеги абал тууралуу маалымат чогултуу үчүн айрымдар өз өмүрүн тобокелге салган. Бул жерге миңдеген кишилерди аман эсен кондуруу жаңы көйгөйлөргө туш болгон. Аларды жер төлөөдө иштеген бир киши атайы аспаптын жардамы менен чечип берген. Бул Артур Дудсондун деңиз толкунун алдын ала божомолдоп берген аппараты. Z позициясы деп жашыруун аталган Нормандиядан алынган маалыматтар экинчи фронт учурунда суу канчалык тартылып көбөйүп тураарын эсептеген. Божомолду маалыматты бере алган аспап анын сыймыгы жана кубанычы эле. Бирок ал андан да маанилүү болгон. Ал суунун тартылып көбөйүшүн анализдеп, жакын арада кандай болоорун алдын ала эсептей алган. Саутвик үйүндө болсо тынчсызданган көздөр асманга кадалган. On the eve of D-Day, the leaders of this great venture foregathered for last-minute discussion. Кызыктагы бороон бүтүндөй планга коркунуч жаратып турган. 4-июнда конуу артка жылдырылган. Деңиздеги аскерлер генерал Эйзенхауэрдин аба ырайы тууралуу башкы кеңешчиси
ортодо бир аз мүмкүнчүлүк бар деген жаңылыгы менен киргиче бир күн кыйналып өтүштү. After a good many cross questions about аба ырайы, булут, шамал жана башка бир топ нерселер тууралуу такташып суроо беришип алгандан кийин чыгып баратсам мага бурулуп, «Стак, эгер бул нерсенин баары ишке ашса, сени жакшы виски күтүп турат» деп айтты. Эйзенхауэр Нормандия операциясын болуптур, кеттик деген сөздөр менен баштаган дешет. Чалгындоо жана илим өз салымын кошту. Ошентсе да акырында ал соңку чечимди Кудай деп кабыл алган. 2019 жылы Танзанияда Африка улуттарынын кубогунда тарыхый окуя болду. Африка футболунда биринчи жолу эркектердин беттешине аял киши калыстык кылган. BBC Камерон менен Сенегалдын ортосунда жеңүүчүн аныктаган матчта судья болгон танзаниялык Джонезия Рукия Кабакама менен баарлашып келди. Ошол эле эрежелер өзгөргөн жок. Оюн таласына кадам шилтегенден эле беттеште калыстык кылуу жоопкерчилиги мага толугу менен жүктөлөт. Мен аялмынбы же эркекминби деп ойлобой каласың. Оюндун эрежелери аял эркек болгонуңа жараша өзгөрбөйт. Биз баарыбыз, башкача айтканда футболго аралашкан ар бирибиз эми аял киши калыстык кылат экен. Ошого оюн башкача өтөт деген түшүнүктөрдү четке кагышыбыз зарыл. Өзгөчө кубанычтуу жана эң сонун белектей эле болду. Африка футбол конфедерациясы менин жасаган ишимди баалап, мени тандап алышканына маңдай толук кубандым. Эсиңиздерде болсо, бул оюнда дайыма эркектер басымдуулук кылып келген. Бул алардыкы. Биз мындан ары четте калбашыбыз керек. Бирок физикалык жактан айырмачылыктар албетте бар. Чындыкты болгондой эле айтуу керек. Футболго ойноп жүрүп аралаша баштагам. Жада калса улуттук курама командада да ойногом. Бирок футбол ойнобой калганымда андан биротоло кетишти каалабай калыстык кылууну чечтим. Көптөгөн кыйынчылыктарга туш болосуз. Ошого карабай бош келбеңиз. Калыс аял киши катары башка жактарда калыстык кылып жүргөндө үйүңө барып тамак бышыр. Бул сенин ишиң эмес деген сөздөрдү угуп калышың мүмкүн. Мага ошентип айтышкан. Бирок чегинбеш керек. Бул биринчи кеңешим. Экинчиден аял заты катары айтар элем. Биринчи жана эң маанилүү колдоо өз колуңузда турат. Өзүңүздөн артыгыраак эч ким сизге колдоо көрсөтө албайт. Негизги максатым дүйнөлүк чемпионатта калыстык кылуу. Биз бул жерде революция жасайбыз. Мен ага ишенем. Эркектер ага даяр болушу керек. Спорт улантабыз. Челсинин менеджери Италияны сагынганын айткандан кийин клубтун келечеги бүдөмүк болуп калды. Маурицио Сарри Ювентуска кетиши ыктымал экени кабарланган. Ал Челсини Премьер-лигада 3-орунга чыгарып, Европа жана Карабао кубогун алып берген. Сарри өзүнүн пландары тууралуу Vanity Fair журналы менен болгон маегинде айтып берген. Тоттенхамдын жарым коргоочусу Кристиан Эриксен да клубда калары арсар болуп жатканын айтты. Эриксен Реал Мадридке өтүшү мүмкүн деген имиштер бар. Анын келишими 1 жыл ичинде соңуна чыгат. Ал эмки кадамдары жаңы контракттын шартына байланыштуу болорун билдирген. Жаңылыктар соңунда Австралияда айлана чөйрөнү коргоо боюнча топ тасманиялык каршы чыккандар адатта барбаган кар жааган жерде жүргөн видеосу менен бөлүштү. Бул видеону жоголуп кетүү коркунучуна кептелген жаныбарларды коргогон уюм тартып алган. Тасманиялык каршы чычкандар климаты аба ырайы жылуу жерде жашайт. Бул жолу алар карда тоңуп калбайлы деп жүнүн түктүтүп алышкан. Айлана чөйрөнү коргогон активисттер арчы чычкандар Танзанияда жылына 1 же 2 жолу кар жааган учурга туш болорун айтууда. Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбыздын бетинде турат. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду да уга аласыз. Сиздер менен Гүлнара Касманбетова болду. Ободо кайрадан жолукканча саламатта болуңуздар.